Кубатбек Жусупалиев. Акындардын пири Секелек сары кыз шатысы бийик үйдө жашайт. Аңгеме. Экөө үйдөн чыгышты. Атасы калганы жапкан жок. Кызы коркуп кетти. Жап ата, калганы жап. Атасы кайра үйгө кирип кетет деп коркту. Экөө шатынын түгөнгөн текчесинде турушту. Шаты ушул жабылы окшош 4 калганын босогосуна келип, шыпка чыгып кетет. Шыптын оозунан төөнүн көзүндөй күн түшөт. Адыр шатынын эң акыркы тепкичинде жатты. Экөө жанында турушту, кеп кылышты. Акындардын бири Секелек сары кыз менен атасы күндү кеп кылышты. Экөө дайыма сүткө тойгон балтектей тепкичте уктап жатканын көрүшөт. Дагы уктап атат, деди Секелек сары кыз. Сүткө тойгон күчүк, деди атасы. Сүткө тойгон күчүк тепкичте уктап атат, деди Секелек сары кыз. Жөн эми, деди атасы. Ойготоюнбу ата? Тим кой, деди атасы. Эмне үчүн ата? Кабалат, деди атасы. Ойготон, кабалат. Мен ойгонгонун көрө элекмин, деди Секелек сары кыз. Мен дагы, деди атасы. Кантип ойготосуң, деди кайра. Теп ойготом, деди Секелек сары кыз. Кабалат, деди атасы. Экөө күндү теп укташпайт, түндү теп укташат. Күн баштанып укташат. Түндү баштанбай, күндү баштанып жатып уктап жүр. Күндү теппей, түндү теп жатып уктап жүр. Атасынын чоң энеси ушинтип үйрөтүп койгон. Секелек сары кыз ушуну эстеп ойлонуп калды. Калганын оозу ачык турду. Атасы жапкан жок. Жөн эми, деди атасы. Кетпе, деди Секелек сары кыз. Күндү аттабай, жанынан өткөнүн көрүп атасы ичинен жылмайып койду. Эми кызы жерге түшкөнчө дабышын тыңшап турат. Шаты бүткөндө дабышы да бүтөт, угулбай калат. Ата, деп кыйкырган угулат. Ошондон кийин үйгө кирет, калганы жабат. Эми болсо күтүүгө бел байлады. Кабалат, деди Секелек сары кыз атасынын жылмайганын көрүп. Куйругун басып ала жаздадың, деди атасы. Мен туруп кеткенин көрө элекмин ата, сенчи? Мен дагы, деди атасы. Экөөбүз тең көрө элекпиз, деди Секелек сары кыз. Жөн эми, деди атасы. Сен кетип каласың, эртең кетип калдың, деди Секелек сары кыз. Бүгүн кетпейм, деди атасы. Секелек сары кыз бүгүн, эртең, бүрсүгүнү, кече, бүрсүгүндүн наркы күнү дегендерди билбейт. Баарын эртең дейт. Калганы жап, деди Секелек сары кыз. Шамал кирсин. Сен кирбе, деди Секелек сары кыз. Атасына карап күлүп койду. Анан тепкичтерге карап ойлонуп калды. Жолу кыйын, машакаты, коркунучу көп. Тепкичтери бийик, чукул. Бир аттап түшүп токтоп, эки аттап түшүп токтоп баратты. Арасында кылчайып карап коет. Караба, жыгыласың, деди атасы. Эмне? Деди Секелек сары кыз. Мени караба, жыгыласың, деди атасы. Жыгылбайм, деди Секелек сары кыз. Атасы оозун тартып сүйлөбөгөнүн дагы ойлоду. Жыгыласыңдан башка сөзүң барбы? Болбосо унчукпа, деди өзүнө. Ылдыйтан тарс этип бир эшик жабылды. Таамдын ичи жаңыра түшүп, кайра тынчыды. Шамал же жаш бала жапты окшойт. Калганын душмандары ошол экөө. Секелек сары кыз калганын жабылганын бир тыңшап койду. Сол жагында дубалды кармаган жок. Оң жагында темир тор, кармаган жок. Чукул бийик тепкичтерге отура калып, таяна калып, күшүлдөп, бышылдап түшүп баратты. Арасында атасына карап койгонду унуткан жок. Шамал кирип атабы? Деди Секелек сары кыз. Шамал үйгө үңкүргө киргендей кирип жатты. Кагаздардын шуудурап учкандары угулду. Шамал кирип атабы ата? Деди Секелек сары кыз. Кирип атат, деди атасы. Эмне унчукпайсың? Деди Секелек сары кыз. Кагаздардын учканын тыңшадым, деди атасы. Кандай кагаздар? Деди Секелек сары кыз. Үйдө менин кагаздарым шамалга учуп жүрөт, деди атасы. Секелек сары кыз башын ийкеп койду. Мени карап тур, деди кайра. Болуп тур, деди атасы. Кетпе, деди Секелек сары кыз. Кетпейм, деди атасы. Мен жерге түшмөйүнчө кетпе. Мен жерге түшкөндө кыйкырам, ошондо кетесиң, деди Секелек сары кыз. Кетпейм, деди атасы. Кызынын акыркы сөздөрү кулагына жаман угулду. Кече кагаздарын учуп жүргөнүн укканда кетип калган. Бүгүн кетпейм, деди. Анан Секелек сары кыз менен прокурордун сүйлөшкөнүн тыңшады. Прокурор калгасын мынтип карс жаппайт. Дубал титиреп кетти. Шамал жапты окшойт. Экөө жакшы сүйлөшөт. Саламатсызбы, господин прокурор? О, сары кыз, өзүң жакшысыңбы? Жакшымын. Дары кызым, эмне көрмөй калдың? Ооруканада жаттым, господин прокурор.
Качан чыктың? Эртең. Качан? Эртең, господин прокурор. Дагы эле эртең дейсиңби? Дагы эле эртең дейм, господин прокурор. Кыргызча сүйлөп алчу маселең сууда сүйлөп калыпсың. Ооруканадан үйрөндүм, господин прокурор. Ким үйрөттү? Таалайбек, господин прокурор. Күн алыс үйүнөн кат келет, өзү тамга тааныбайт, ооруп жүрүп көр кат болуп калдым дейт. Мага окутат, мен окуп берем, өзү оозун ачып угуп турат, анан мага кат жаздырат. Ошентип жүрүп үйрөнүп алдым. Кат жазган оңой бекен? Кат жазган өлгөндөй кыйын болот экен, господин прокурор. Бедный мальчик. Үй кайда? Кердегейде. Кердегей кайда? Алайда, господин прокурор. Бедный мальчик. Катты ким жазат? Мен? Жок, аты ким эле? Таалайбекке катты ким жазат? Мен? Жок, Алайдан ооруканага катты ким жазат дейм. Ырыс, господин прокурор. Ырыс ким? Ырыс 2 класста окуйт. Ырыс эжеси, господин прокурор. Ырыс кандай кат жазат? Азыр. Учурашуу салам кат. Анда Кыргызстандын Борбор шаарындагы чоң оорукана номер 2 палатада табигаттын адам баласына болгон улуу кырсыктарынын бирине дуушар болуп күнүмдүк эмес, түбөлүккө жашап турган курсакташ бир боорум чудесное письмо. Да, господин прокурор. Велтрозлогер мудро подписта ушундай дейт. Ал ким? Великан, тролль, злодей, герой, мудрец, рабочий осел, писатель, господин прокурор. Менин атам. Он еще замечательный заплетальщик волос, замечательный полотер, замечательный чанач, замечательный судомойник и замечательный французский повар. Теги кат кырып күлүп, бедный мальчик, эмне сооруйт? Товар согоруйт, господин прокурор. Зарасы токтобой суу тийгизип алыптыр. А экөөңөр ырыска кандай кат жазасыңар? Такой теплый и тяжелый. Эмне? Бөтөлкө, господин прокурор. Таалайбек белине бөтөлкө байлап жүрөт. Анан чуркай албайт. Мага жете албайт. Чоң кишилер Таалайбектин тапанчасы бар деп күлүшөт. Таалайбек бөтөлкөсү зарага толгондо мени чакырат. Экөөбүз оорукананын багына чыгабыз. Оорукананын чоң багы бар. Мен бөтөлкөсүн белинен чечип берем, өзү чече албайт. Чие байлап алат. Таалайбек бөтөлкөсүн төгөт. Башында таранчылар чуркурашкан дарактын түбүнө төгөт. Мен карап турам, анан бөтөлкөсүн төгөт. Башында таранчылар чуркурашкан дарактын түбүнө төгөт. Мен карап турам. Анан бөтөлкөсүн кайра байлап берем. Анан экөөбүз таранчылардын чурулдашкандарын тыңшайбыз. Ой, бир чурулдашат дейсиң. Тойго келгенде чурулдашат. Даракты муштап койсок тым болуп калышат. Унчукпай калышат. Таалайбек экөөбүз сүйлөшө баштасак, кайра таранчылар чуркурай башташат. Ушунчалык көп туман бизден коркушпайт. Чоң кишилер коркуп бакка чыгышпайт. Ырыстан кат келгенде да Таалайбек мага чуркап келет. Экөөбүз бакка чыгабыз. Башында таранчылар чурулдашкан дарактын түбүндө эшек бар. Кердегейде скамейканы эшек дешет экен. Экөөбүз эшекке отурабыз. Таранчылар сөздү угулушпайт. Мен Таалайбекте даракты мушта дейм. Таалайбек даракты муштайт. Мен ырыстын катын окуйм. Ырыска кат жазам. Кээде даракты экөөлөп муштагылайбыз. Ырыска экөөңөр ушундай кат жазасыңарбы? 3 күн кат жазабыз. Бир катты 3 күн жазасыңарбы? Срочно и точно. Жду ответа. Лично в руки деп коет. Ким? Ырыс. В мои годы мы писали такие письма. Видно, еще жива. Что жива, господин прокурор? Простая, чистая, убогая. Кто, господин прокурор? Кто, господин прокурор? Жизнь. Сколько вам лет, господин прокурор? 60. Вы тоже живы, господин прокурор? Нет, я мертвый. Ушултапта эшик карс ачылды. Эмне эле бала менен бала болуп атасың? Жиндүү болдуңбу? Деди прокурордун аялы. Жөнөбөйсүңбү? Машинаны күтүп калды. Калганын артынан аңдып угуп турса керек. Секелек сары кыз менен прокурор унчукпай калышты. Ырыска да кандай кат жаздыңар? Такой пьяненький, такой хорошенький старичок. Ким? Калга карс жабылды. Дубал көчүп кете жаздады. Араба кеч, господин прокурор. Биздин ооруканага тамак, сүт, айран ташыган араба бар. Бир аттык. Аттын мойнуна коңгуросу бар. Кичинекей. Машиналардыкындай дөңгөлөктөрү бар. Машиналардын ичинде баратат. Биринчи Таалайбек биздин араба деп кыйкырды. Араба кеч чал дарылдап уктап калыптыр. Машинелер көп, кумурскалардай көп. Ат чуркап баратат, чум карат. Араба кеч чал тизгинин кармаган боюнча уктап калыптыр. Көргөндөр баары күлүштү. Биз да күлдүк. Мас эмес эле өлүп калган окшойт. Жок, господин прокурор. Ырыска ушинтип кат жаздыңарбы?
Жок, уктап баратат деп кат жаздык. Кайра бизге тамакташып келди. Сүйлөштүк. Талайбек экөөбүз Чумкараттын коңгуросун кармалап көрдүк. Үйүмө чейин уктап бардым. Кемпирим ойготту дейт. Ырыска ушуну да жаздыңарбы? Жок. Бедный мальчик. Кайда барасың, кызым? Күнгө. Эмне кыласың? Ойнойм, господин прокурор. Ким менен ойнойсуң? Жалгыз. Он всегда чудесно пахнет. Ким? Талайбек, господин прокурор. Кандай жыттанат? Буркурап зара жыттанат. А ыбыш адыр эмне кылып жатат? Пишет глупые темные истории. Прокурорга аткырып күлдү. Адамдын жүрөгү караңгы дейт. Ушинтип айтабы ыбыш? Тиги дагы аткырды. Прокурор менен Секелек сары кыз кошулуп күлүштү. Экөө жакшы сүйлөшөт. Анан эки добуш угулду. Бирөө жеңил, бирөө оор. Жайында Секелек сары кыз ооруканада жаткан. Командировкалап барып, сандыктан Тянь-Шандага жайлоонуп да. Ошол сандыктан суунун боюндагы чатырда жамгыр, мөндүр, кар, жөө туман келген түндү эстеди. Жамгыр жааган чатырда отурушканда 6-7 жашар суу болгон бала эшиктен кирди. Жамгыр караңгы менен кошо келди, деди. Көрдүңбү, деди Балпайган Сарыбайбиче. Деди бала. Анан чырактын түбүнө барып унчукпай отуруп калды. Сөз тыңшады. Калыча деген келин машинадан жыгылыптыр. Эмчек эмген баласы калыптыр. Сөз ушул жөнүндө эле. Анан качан чыкканын эч ким билген жок. Жолборсту агыттым, деди. Байланган итти агытпай унутуп калышкандарын ошондо эстешти. Ит мөндүрдүн алдында калган экен. Бала кыңшылаганын угуптур. Башка эч ким укпаптыр. Бала дагы чырактын түбүнө барып корголоду. Сөз тыңшады. Калыча келин кабинада баратыптыр. Кабинанын эшиги ачылып кеттир. Сөз дагы эле ушул жөнүндө эле. Анан мөндүр лып басылды. Чатырдын ичи тынчыгый түштү. Оттун сүйлөгөнү, суунун сүйлөгөнү угулду. Баары дагы суу болуп чатырдын оозунда турган балага карашты. Кар келди, деди бала. Ким менен келди? Деди Балпайган Сарыбайбиче. Жөө туман экөө келди, деди бала. Эмнеге чыктың? Зара кылдым, деди бала. Эми ордуңа келип жылбай отур. Эшикке чыкпа, деди Балпайган Сарыбайбиче. Бала чырактын түбүнө барып отурду. Сөз бүткөнүн көрүп, чочугандай суроо берди. Эмне, Калыч эже өз үйүнө кеттиби? Ооба, деди Балпайган Сарыбайбиче. Эртеси күн ачылды. Асманда булуттар шуулдап жүрүштү. Суунун боюнда алысты карап турду. Булуттар тебелеп өтүшүп, шаркырап аккан сууга жетип, сууну тебелеп өтүшүп, жалгыз аяк жолго түшүп, жолго батышпай, жол талашып, анан жол талашкан бойдон серең этип, жон ашып кетип жатышты. Карач, күн түндү кубалап баратат, деди бала. Түндөгү чырактын түбүндө отурган баланын жанында турду. Балпайган Сарыбайбиче баланы жанына жолотпогонун, жанына басып келсе улам чакырып алып, сүйлөштүрбөгөндүгүн ойлоду. Мунун себеби бар эле. Баланын жүзүн булут көмүп турду. Атың ким? Деди. Билбейм, деди бала. Аты Талайбек эле. Бири Тянь-Шандан, бири Алайдан, бири Кейбир, бири Сарыөк. Кичинекей эки Талайбек жөнүндө ойлогондо жүрөгү эзилди. Бедный мальчик, деди прокурор. Башка сүйлөгөн жок. Тез басып түшүп баратты. Эшикте капкара машинасы күтүп турат. Прокурордун баласы жок. Эч ким болбосо, карап турган эч ким болбосо, Секелек сары кыз менен ушинтип жакшы сүйлөшөт. Сүйлөшүп атып башка убакта сезбеген, туйбаган капалыкты, карылыкты, жалгыздыкты, кубанычты, өкүнүчтү, сүйүүнү сезет, туят. Ата? Кирип атабы? Ким? Шамал. Кирип атат. Сен кирбе? Секелек сары кыздын атасы күлүп койду. Бул кызынын текшергени эле. Эми кызы бийик, чукул шатыда жалгыз калды. Жаралгандан бери дубалдарында, тепкичтеринде жашашкан, кыйкырган, өкүргөн, калгасын өзү жаап алып, кайра өзү ача албай, көрүнгөнгө аштырган чыканактай кыргыз кемпир да жакында өлдү. Ыйлаган, онтогон, күлгөн, жүгүргөн, жыгылган, тайгаланган, өбүшкөн. Кыштын күндөрү шаттын ичи сүйүшкөндөрдүн шамы жок, караңгы сепилине айланат. Бурч бурчтарында бышылдап өбүшкөндөрдүн жанынан өтөт. Эзелтен дуба тийген куу, амал көй немелер шатыдагы лампочкаларды сындырып же бузуп салышат. Уктаган үндөрдү, дабыштарды козгоп, талаадагы чегиткелердей дүр үркүтүп, коркутуп баратты. Анан дабышы дагы токтоду. Эми дагы текшерет. Ата? Кеттиби?
Ким? Küçük. Кетелек, dedi atası. Жатат, dedi кайра. Sen de ketpe, dedi sekelek sarı kız. Ketpeyim, dedi atası. Men kıykıram. Boluptur, dedi atası. Kayra tepkişte жаткан күнгө караса жок, коркуп кетти. Секелек сары кызга кыйкыргысы келип кыйкырган жок. Кыйкырыгы ичинде калды. Чыгарманын аягы. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз.